Жалал Абад шаарында жаштар коронавирус инфекциясынын алдын алуу максатында флешмоб өткөрүштү. Иш-чаранын алкагында жаштардан турган топ Жалал Абад шаарынын Борбордук базарын, шаар көчөлөрүн жана коомдук жайларды кыдырып, бет кап тагынуу, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо боюнча эскертмелерди жана оору боюнча маалымат баракчаларды таратышты. Флешмоб жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулуп, аны улуттук Кызыл Айык коому да колдоого алган. Алдыда COVID-19 илдетин алдын алуу, санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталышы боюнча түшүндүрүү иштери улантылат. Бул балдар өз ыктыяры менен келишип, элибиздин ден соолугу биз үчүн кымбат дешип, ушул акцияны уюштурдук. Бул иш-чараны биз этап менен азыр биринчи этабын баштадык. Этап менен жүргүзүп турабыз. Жумасына бир 2 жолудан өткөрүп турсак, эл көп топтолгон жайларда, базарларда, автовокзалдарда, маршруттук каттамдарда, таксилердин ичинде маска, санитардык нормалар сактабаган жарандарыбыз кездешип атат. Аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз.